жаңы эле ошо айыл өкмөттүн эң ардактуу эң мыкты наамдардын бири ардактуу атуу наам Барат байке алып атат бул жакта. Айыл өкмөттүн ошо 2022 жылдын 4 февралындагы айылдык кеңешинин токтомунун негизинде ардактуу атуу наамын алып Барат байке кызмат кылдыңыз. Эми жанагы 2006 жылдан бери элге ыраазы баалап мына нарда ден дагы айылдын өз өнүгүүсүнө, Кыргызстандын өнүгүүсүнө салымыбызды кошо беребиз. Рахмат ушуларга, депутаттарга, айыл өкмөт башчысына, Бакайдын жамаатына барлыктарына салам, эң негизи ден соолук болсун. Барат байке кече канча жаштасыз? Кече туулган күнү болгондо мына туулган күндө эң мыкты элек болду. 74 жашта ардактуу атуу наамын алды. 74 жашка чыкса дагы айыл өкмөттө кызмат кылып, салык инспекторунун башчысы болуп эмгектенет. Мынакей Барат байке болуп эмгектенет. Кыргызстан боюнча жалгыз эле эң улуу иштеген аксакал. Эң аксакал. Тамчы булак айылы бар бизде. Бакыян айылы, Тамчы булак жана Камаш Бакыян айылдарынан турат. Тамчы булак айыл башчысы Мамет аке дагы ардактуу атуу наамын алды. Мамет аке кандай сезимдер болду? Эң сезимдер элге аябай ыраазы болуп атам. Мен эмгегим баалап, мындай жогорку немесин мага берди, сыйлык. Жүрөгүм сыйылып аткан, мен мына фамилиям Сокутун өткөндөн кийин. Кут болдуң. Бизге да насип кылсын Кудайым, а? 15 жыл ошого жеткиге келдик. Ал учурда мен билем, кичинекей бала болчумун. 2005-2006 жылдары ушул атам айыл өкмөт башчы болуп жаңы келгенде ошо. Мамет акени жаңы алып, ошол Барат байке да атам менен алгачкы кадрлар. Ушундай сельскоттордо тиги атам үйгө чайга чакырып алганда барып калсыздар да, мен кичинекей бала болчумун да. Мынакей. Ошонча жылдан бери бир жерде иштеп туруктуу эмгектенгенин натыйжасынан чоң көрсөткүчтөгү наам бул ардактуу атуу. Ошо Бакыян айылын тенген мээнеттин арты менен мынакей ардактуу атуу наамын ушу эки акелерибиз алды. Кут болсун. Эми биз иштеп атканда неме Нургазы айтты, сыргак келип силер менен иштейт деди. Мен ошондой от души ыраазы болдум да. Атасы менен иштедим. Мына Кудай шүгүр бааласын. Чоң рахмат. Ким билген ошондой болот экен. Рахмат чоң. Ошо достор, мынакей буюрса сельскотто жыйынтыктап алдык. Айыл өкмөт башчысынын отчеттук чогулушу жогорку деңгээлде өттү. Ойдо да жакшы өттү. Баары ойдогудай болду. Губернатор да разы болду. Аны Москвалык жигиттерге рахмат, силерге грамотаңар кут болсун. Москвадагылар силерге ишенейик мына. Дагы ушундайдан ойной бергиле, биринчилик колдон чыгарбашылык. Рахмат силерге. Ошол достор, 11 февраль 2022 жыл